Өмүр азан менен намаздын ортосунчалык таасирдүү икая. Чоң ата менен небереси баарлашып отурган эле. Небере аппак сакалдуу нур жүздүү чоң атасына кайрылып: "Чоң ата, адамдын өмүрү канчалык?" деп жалоору итиктейт. Чоң атасы оортунан жылмайып: "Азан менен намаздын ортосунчалык оолум" деп жооп берет. "А кандайча? Өмүр ушунчалык кыска болобу?" дейт небереси тааңдана. "Ооба оолум, өмүр деген намазсыз азан." "Ооба оолум, өмүр деген намазсыз азан менен азансыз намаздын ортосунчалык болот" деп жооп берет. Небереси дагы түшүнбөй калды. "Намазсыз азан, азансыз намаз дегениңиз кандай, чоң ата? Бул эмнени билдирет?" Чоң ата ары салабаттуу, ары салмактуу тартып түшүндүрүп берди. "Өткөндө кошунабыз уулдуу болуп, кулагына азан айтты. Бирок ошол азандан кийин намаз окулдубу? Окулган жок. Ал намазсыз азан эле. Ал эми адам каза болгондо жаназа намазы окулат. Бирок буга азан айтылбайт. Андыктан аны азансыз намаз десек болот. Негизи бул намаздын азаны ал төрөлгөн кезде кулагына окулган. Ошол азан менен: "Эсиңе кел, эй адам! Сенин азаның айтылды. Эми намазың да окулат. Азыр төрөлдүң, демек бир күнү көз жумасың. Өмүр тез эле өтүп кетет. Жашооңду туура колдон. Аны текке кетирбе" деген эскертүү берилген. Мына оолум, өмүр азан менен намаздын ортосунчалык дегендин мааниси ушундай деп жооп берген экен. "О менин боордошум, өмүрүңдү адал жолдо өткөр. Напсиңе азгырылба. Болор болбос рахатты деп түбөлүктүү азапка дуушар болуп калуудан корк.